бүткүл аламды жаратуучу Аллах субханала таала чексиз макталар. Ал нерсе сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын акыры сарбары, сайиди болгон, баштоосу болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, дуасы, берекеси болсун. Бүгүн ошол бизде ошол муфтияттан, казияттан буйругандык үчүн бул жерге келип бир аз баян берип өткүлө деген ошого келдик. Анан дагы бүгүн ошол бизге жанагы дайым өзү Кыргызстан айыл аймактарынын баардыгында бирдей тартипте баян болсун максатында муфтияттан атайын тартип бизге чыгарып берилген. Ошол тартипте гана сүйлөйбүз. Бардык мечитте ошол тема, ошол сөздөр болот. Бүгүнкү жума күнүнө берилген тема кайсыл тема десе, ат-такаббур, текебирлик, кибирдин зыяндары канча, ва таваби, жана тавазиликтин фазилеттери канча, артыкчылыгы канча, кандай тавази жана кандай текебирликтен кандай сактануу керек, ошол жөнүндө убактыбыздагы өзү негизи азыраак окшойт. Ошого бир аз тезишке аракет кылайлы. Кала Аллах субханаху ва таала: "Фастаиз билlah, ма мана'ака алла тасjuda ид амартука, qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min at-turab." Sadaqallahu azim. Арaf сүрөсүнүн 12-аятында Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Аллах таала иблис Адам алейхиссалам жараткандан кийин иблисти, шайтан алейхиссаламды адамга сажда, өз бүт бардыгына, периштелерге, шайтандарга, жиндерге бардыгына сажда кыл дегенде буйруганда, бирок жин жанагы иблис сажда кылбай койгон. Ошону айтат Аллах субханаху ва таала: "Мен сени сажда кылууга буйруган мезгилимде эмне үчүн сажда кылбадың? Эмне үчүн баш тарттың?" dedi. Бул жерде иблис шайтан алейхиссалам айтат: "Мен бул махлугумдан караганда жакшыраакмын адамдан караганда. Себеби мени оттон жараттың, аны бир топурактан жараттың." Бул эмне себеп болду? Кибир. Текебирлик. Өзүнү Адам алейхиссаламга караганда, адам затына караганда өзүнү бийигирээк сезди. Андан кийин эмне болду? Андан кийин шайтан алейхиссалам болду. Аллахтын лаанаты болсун. Вужубун нар. Андан кийин эмне болду? Ага дозок важип болду андан кийин. Себеп бунун бардыгы кибир себеп болду. Кибир себеп. Кибирдин зыяны. Фасаиз билlah, Арaf сүрөсүнүн 3 аяты, Арaf сүрөсүнүн 36-аятында Аллах субханаху ва таала айтат: "Фасаиз билlah, валлазина каззабу биаятина вастакбару анха, улаика асхабун нар, хум фиха халидун." Садақаллаху азим. Аллах таала айтат: "Валлазина каззабу биаятина." Алар ушундай бир кишилер биздин аяттарыбызды, биз түшүргөн Кур'ан аяттарыны жалганга чыгаргандар деди. Вастакбару анха, жана ошол Кур'андан жүз өгүрүп, Кур'анга моюн сунбастан кибирлик кылган инсандар, хум фиха улаика асхабун нар, ал инсандар дозок элдери dedi. Хум фиха халидун. Ошол кибир кылган инсандар, алар дозокто түбөлүк калат dedi Аллах таала. Ошондуктан кибирден мүмкүн болушунча узаак болуш керек. Ана Аби Хурайра радhiyallahu anhu, анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам qala: "Ма нақада садақату мин мал ва ма тавадуа ахадун лиллах илля рафа'a Аллах субханаху ва та'ала." Имам Муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтты, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Эмне деп? "Ма нақада садақату мин мал." Жана дамыл азам айтып берди, ушул хадисте бар экен ошол нерсе. Садака деди, инсандын малын азайтып койбойт деди. İnsan berген sadakası anın malını azaytıp koymuyor. Kanday sadaka verseniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine aytır. Üç nerse var. Alardın sobu kıyamatка çeyin jetip turat dedi. İnsan ölgönden keyin de anın sobu jetip turat. Alardın birisi sadakatın cariyatın deydi. Aşker sadaka. Aşker ağıp durucu sadaka. Al kanday sadaka. Şunday mekçi medreselerge berilgen sadaka. Anın sobu siz ölgönden keyin de sobu jetip turat. Жана адам айткан нерсе ошо. Экинчи жанагы айткан: "Ва ма таваду ахадун илля рафа'a Аллах та'ala." Жана дагы кайсы бир инсан дейт, Аллах үчүн, чын жүрөктө Аллах үчүн гана, бир байдын байлыгы үчүн, же бир президент, же бир депутаттын алдында тавазилик эмес, балким Аллах үчүн, калыс Аллах үчүн, кимде ким кичпейил болсо, кол өзү жакшы болуп, өзүнө пас алып жүргөн болсо, анда Аллах субханаху ва таала анын даражаларын көтөрүп коет. Билейли, бул жашоо ушундай. Бул дүйнө дейт, алымдар көп окшотушат. Бул дүйнөнү бир пружинкага окшотушат. Пружинканы берсе, чоскап пас. Кандайча пружинкага
окшойт десе, мисалы пружинканы канчалык пасқа бассаңыз, акырынча баскандан кийин кое бериңизди, өйдөгө көтөрөт. А эгер пружинаны канчалык өйдөгө көтөрсөңүз, акырына жеткенден кийин кое берсеңиз, жер менен бир жалпайтып калат. Бул жашоодогу курдун ошондой. Канчалык өзүңүздү өйдөгө көтөргөнгө аракет кыласыз, канчалык кибирлүү болушка аракет кыласыз, бирок бир күн пружина уже бир тартат, жер менен бир болуп каласыз. Өзүңүздү канчалык паска мартабага, өзүңүздү канчалык кичипейил болуп паска алып жүрөсүз, bir gün dünya sizi ушундай көтөрүп коет, аны эч ким түшүрө албайт. Ошондуктан бул дүйнөдө ар дайым, ар бир убакытта да пайгамбар алейхисаламдын кичипейилдүүлүгү менен сыпатталышка аракет кылат. Ани Асвад ибн Язид قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. Abi Said radıyallahu anh aytат, bir gün sahabalar gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını Ayşe'nin evinden sıraladı. Peygamber aleyhisselamın cubayı, Peygamber aleyhisselamın kulübünün özü uydu. Жүрүштүрүшү үйдө кандай амалдар кылат dedi. Ayşe'nin evi aytты, كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهل بيته فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Peygamber aleyhisselam үйдө үй бүлөсүнүн кызматында болот dedi. Үй бүлөсүнө жардам берет. Үйгө келип чай кой деп жатып албастан, балким үйгө келгенде үй бүлөсүнүн кызматында дагы болот. Ушул сыпатмен сыпатталыш аракет. Үйгө келгенде бир аялым менен мамиле кылсам өтө бузулуп кетип атат да, көпчүлүк учурдачы. Аялды как будто бир кызматчы үчүн алгандай. Ага жардам бериңиз, Пайгамбар алейхисалам күнөөсү мындай эмес эле. Өзүңүз ойлоңуз, сиздин күнөөсүңүз Пайгамбардын күнөөсүнө окшоп атабы? Окшотушка аракет кылайлы да. Биз Пайгамбарды үлгү тутуп, Пайгамбарды ээрчигенден кийин анын күнөөсү менен сыпаттары менен сыпатталышка аракет кылайлы. Пайгамбар анда хадис көрдүңүздөр. Пайгамбар алейхисалам үйгө келгенде үй бүлөсүнүн аягына жардам берет. Келиңиз, бүгүн эгер буга чейин жардам бербей атсаңыз, бүгүндөн кийин ушул хадисти уктуңузбу, амал кылыңыз ошого. Бүгүндөн кийин жардам беришке аракет кылыңыз ошого. Намаз убакыты болгон мезгилде үй бүлөсүнө жардам берет эле, намаз убактында намазга чыгып кетет эле. Намаз убактына чейин жардам берет. Бир жолу жардам бердиңиз, үйдө жатып албаңыз. Намаз убактында намазга дагы чыгыңыз. Анас радиаллаху анху аннаху марра аля сибyan فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه. Peygamber Anas radıyallahu anh aytты. Bir gün dedi Anas radıyallahu anh bir жерден өтүп баратса, эки кичинекей болгон жаш баланы жолдо көрдү. Жанагы экөөнүн жанына барып, ассаламу алейкум. Жанагыларга салам берди. Анан өтүп барды, сахабалар сурашты, сахабалар айтып берди. Пайгамбар алейхисалам кулдун өзү ушундай dedi. Мен чоңмун ага караганда, ал мага салам берсин дебейт экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар мен чоң элем, ол жаш бала эмне үчүн мен ага салам берем деп кибирленбейт экен. Балким жаш бала болсо дагы, жаш балага дагы ассаламу алейкум кол көбүрөөк алат. Бизде бар эле бул сыпат. Илгери мына аксакалдардан сурасаңыздар, аксакалдар айт, биз өз көп мен таң калам, ушу кандай ушундай адамдар болот депчи. Биздин ата бабабыздын ушундай Орто Азияда ушундай бир адеп, ахлак, ушундай бир тартип бар экен. Ушундай экен эле, мисалы кече Союз мезгилиндечи. Бир аксакал көчөдө келип аткан болсо, жанага салам бербей, өтүшүп ата турсун, бир кызматты буйруган болсо, ал кызматты кылмай сайын өзүнүн ичине кылбайт экен эле, ошол тартип бар экен эле. Азыр жаш бала түртүп өтүп кетет сүзүпчү. Эркек эмес, аялы дагы ошондой болуп атат. Аял дагы сүзүп өтүп кетип калат жерде. Аялдар эркектин алдына чыга алган эмес да кечечи бизде. Аксакалдардан сураңыздар, аксакалдар билип. Мен көп ушул тарыхы өтө кызыгам, ошондуктан көп тарыхыбыздын тарыхын, Орто Азия элдеринин тарыхын карап сүрүштүргөн болсоңуз, өтө адептүү болушкан. Кул мүнөзү өтө сонун мыкты деңгээлде болушкан. Азыр каякты кимди эришип кетип атабыз, каякка кетип атабыз билбейбиз. Америка деп Американын немесине кирип кеттик. Жаш бала болобу, башка болобу карабастан, балким алага дагы салам беришке аракет кылат. Саламды өзүбүздүн афшу салам Пайгамбар салам хадиси. Саламды өзүңөрдүн араңарда жайылткыла деди Пайгамбар салам. Бул да кулдун өзүнүн жакшылыгынан болот. Бейишке кире бериш жеринде да ассаламу алейкум ва рахматуллах деп жазып койгон. Ошол саламды кылбайчы аракет кылайын. Бул дагы кулдун өзүнүн жакшылыгынан болот. Ан Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху Наби саллаллаху алейхи ва салlam قال
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Нағу билlah, Аллах сақтасын. Пайғамбар алейхиссалам айтады, бейішке ешқашан кірмейді. Қайсы бір инсанның жүрегінде қыпындай кибір болса. Қыпындай дегені кейбір риwаяттарда келеді, жаңағы чымындың қанатын чалып кибір болса да. Кичине болса да жүрегіңізде кибір болса, Құдай сақтасын. Пайғамбар алейхиссалам бейішке кірмейді алейхиссалам. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Сахаба ошол жаңағы хадисте айткандан кийин пайгамбар сахабалардан бирөөсү туруп дагы: "Я Расулаллах, кээ-бир инсандар, мисалы мен өзүм дагы кээ-бир инсандар чырайлуу кийимдерди кийиш жакшы көрөт. Чырайлуу батикке, чырайлуу бүт кийимдерди кийиш жакшы көрөт. Бул дагы кибир болуп эсептелет." Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Жок. Аллах субханаху таала чырайлуу нерселерди жакшы көрөт. Буну кибир деп эсептейбиз. Чырайлуу кийимдерди кийиңиз, жагымтуу атырларды себиңиз, бирок ошол нерсе менен өзүңүздү бийик сезбеңиз башкаларданчы. Ошол минип жүргөн машинаңыз менен өзүңүздү башкалардан бийик сезбеңиз. Ошондо кибир болуп калды экен. Кибирден сактаныш керек. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار واحتجت الجنة. فقال النار: في الجبارون والمتكبرون. Бейиш менен дозок экөө бири-бири менен сөз талашып калды. Не болду? Бейиш дозок экөө бири-бири менен отуруп сөз талашып бир аз тартышып кетти. Дозок айтып атат: في الجبارون والمتكبرون. Мага кирген инсандар өзүнүн бийик сезгендер жана текебирлер. Менин курсагыма, менин ичиме кире тургандар өзүнүн бийик сезгендер жана текебирлер. Менин ичиме кире тургандар өзүнүн бийик сезгендер жана текебирлер, кембагалдарды пас санаган инсандар. Бейиш айтты дейт: "Фия дуафаун нас ва масакинухум." Бейиш айтты: менин ичиме киргендер алсыздар, мискиндер, кембагалдар жана өзүнө пас алып жүргөндөр. Ичпейил болуп жүргөн инсандар. Билет. Фақадаллаху байнахума. Аллах Таала алейкум ортосунда өкүм кылды. Иннакил жанна рахмати архаму бика ман аша ва иннака нар азаби у'адзибу бика ман аша ва ликлайхима алейя милкуха. Аллах Таала айтты: "Жанагы бейиш менен дозокко сен бейиш деди, менин рахматымсың. Каалаган инсаным сени менен ырайым кылам. Сен дозок менин азабымсың. Каалаган инсанды сени менен азаптайм. Валикилайхима алейя милкуха." Мага милдет деди. Мен экөөңү тең толтурамын инсанга. Бейишке дагы айтты: "Мен сени дагы толтурамын, ишиңди толобу." Дозокко дагы айтты: "Мен сени дагы толтурамын." Башында не деді хадистің башында? Дозок айткан: "Мага өзүнү бийик сезгендер, текебирлер, менсингендер, кембагалдарды паска чапкандар кирет" деді дозок. Ошол инсандар менен дозокко Аллах Таала толтурат. А бейиш айткан: "Мага өзүнү пас сезгендер, кембагалдар, мискиндер, эч качан бирөөнүгө өзүнү бийик сезбеген инсандар кирет." Билет. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. Peygamber aleyhisselam ayttılar: üç türlü insanlar var. Üçte taifa. Üç türlü insan var. Alarga Allah subhanahu wa ta'ala kıyamatta rahmat nazarı menen karabaydı. ولا يزكيهم. Alardı günelerini keçirmeydi insan. Allah subhanahu wa ta'ala insanlar. Al üç türlü insanlar kaysılar? Şeyhun zâni. Nâuzubillah. Oşol kıyamat Allah Taala rahmat nazarı menen karagan insanlardan birisi sınaa kıluvchi aksakal. Nâuzubillah. Allah saklasın. Şu nerseni ko'rib. Olimlarning so'zi bor. Arba'atun hasanun walakin arba'atan minha ahsan. At-tawbatu minash-shab hasanun walakinnahu minash-shaykh ahsan. 4 жақсы нәрсе бар, бирок андан дагы 4 жакшыраак нәрсе бар. Алардын бирөөсү
жаш жигиттин тооба кылып мешитке келгени жакшы, бирок аксакалдын тооба кылганы андан дагы жакшыраак dedi. Арбаатун кабихун валакин арбаата минха ахбар. 4 жаман нерсе бар, андан дагы жаманраак 4 нерсе бар. Алардын бирөөсү жаш жигиттин күнөөкөр болуштугу жаман нерсе, бирок аксакалдын күнөөкөр болуштугу андан дагы жаманраак нерсе dedi. Биз көрүп атабыз. Мен бул жерлерде билбейм, мен көп жерде көрүп атам. Жашы 70ке чыккан аксакал сакалын салбамдатып алып, арак ичип жүргөн аксакалдарды көрүп атам. Кээ бир жерлерде көрүп атабыз. Муну көргөндө ыйлабастан айла жок. Ыйлагым келет бул нерселерди көргөндө. Бул хадисте айтты пайгамбар алейхиссалам. 3 түрлүү инсандар бар. Алардын бирөөсү эмне деди? Шайхун зан, зына кылуучу аксакал. Кыздардын көчөдө жарымжамач кетип атканын көргөн кемпир аксакалдарды көрүп атам. Карап алып пай деп суктанган аксакалдарды көрүп атам. Жанагыларды көргөндө ыйлагым келет. Себеп жашы 70ке чыкты. Жашы 70ке чыгып 70 жылда жашоосунан бир үлгү албаган кандай адам алчы? 70 жылдын ичинде бир тообаны үйрөнбөгөн кандай адам ал? Сиз дагы өзүңүздүн жашыңызга караңыз. Жашыңыз канчага чыгып калды? 30га, 40га, 50ге чыкты жашыңыз. А ушунча жылдан бери ушунча жашооңуздан үлгү албаган сиз кандай адамсыз? Алай үлгү. Өзүңүздүн жашооңуздан эмне үчүн биз аксакалдын дубасын кабыл дейбиз? Себеп аксакал башынан көп нерсе өткөзгөн. Эгер аксакал таква болсо анын дубасын кабыл болушуна шек жок. А эгер аксакал адашып кеткен болсо астагфирулла. Кудай сактасын. Жаштар дагы адашып атат. Себеп биздин үлгүбүз ким? Биз кимди карап жашайбыз? Чоңдорду өзүбүздөн чоңдорду карап жашайбыз. Өзүбүздөн чоңдор кандай болсо ошондой жашашка аракет кылабыз. Дагы бир нерсе аталат. Балдарды карайбыз. Балдарга жакшы үлгү болот. Балдарга өтө жаман үлгү болот. Мен өзүмдүн айылымда көрдүм мисалы. Бирөө айтат, мен бир жерге мейманга бардым дейт. Ал жерге барсам бир 4-5 жаш бала ойноп атыптыр дейт. Мен жанагыларды көргөндө көзүмдөн жаш акты дейт. Мен кызыктым, эмне үчүн көзүнөн жаш акты? Мен жаш балдар ойносо ойноп атыр да. Жанагы айтат дейт. Жанагы жерге барсам, жанагы узаракта биз мейманчылыкта дастарканда отурабыз аялым менен. Узаракта бир жаш балдар ойноп атат. Кичинекей чукчкаларды алып суудан куюп арак деп тосайып ойноп атышат дейт жанагыларды. Жанагыларды көрүп мен тошунат. Өтө өкүндүм дейт. Себеп ошол үйдө ошол тосту көрүп атат ошол бала. Кантип тоз атканын, кантип арак ичкенин, кантип эмне менен ичишин көрүп атат. Өзүңүз караңыз, балаңыз үйдө Кур'ан окуп атабы? Себеп сиз үйдө Кур'ан окуйсуз, ошон үчүн балаңыз окубайт. Эгер ата үйдө Кур'ан окуса, баласы дагы окуйт ошол үйдө. Бир эмне үчүн азыр жаштар көбүрөөк телефонго кирип кетти? Себеп ата өзү үлгү болуп атат ошол нерсеге. Телевизор менен өзү үлгү болуп атат ошол нерсеге. Арак менен сигарет менен үлгү болуп атат ошол нерсеге. Алхамдулилла, мындай мешитке келгендер балдары менен кошо келет. А мешитке ата келбей, баласы дагы кайта келсин анда. Ошондуктан карайлы бир аз. Балдарга тарбия бергенде карайлы. Кыяматта жооп берип калабыз алардын бардыгына. Жанагы айткан нерселердин 3 киши бар. Алар кыяматта Аллах субхана таала рахим кылбай турган 3 киши бар деди. Бирөөсү зына кылуучу аксакал. Экинчиси ва маликун кадзабун ва а'ин мустакбир. Экинчиси жалганчы баштоочу деди. Жол башчы, айыл башчы болобу, президент болобу, өкмөт, аким болобу, башка болобу, кыскасы же имам болобу. Элдерди баштай турган инсан жалганчы болсо аларды да алдаган, Аллах Таала кыяматта өз райын албайт деди. Үчүнчүсү ва а'ин мустакбир. Өзү жалаңач, бирок текебир. Жалаңач дегендин мааниси өзү кем бага. Анан өзүнчө текебир берет. Буну да Аллах субхана таала кыяматта өзүнүн райын албайт. Кибирден сактанат. Келиңиздер, зынаны башка иштерди өзүбүздүн айылыбыздан, тегеле Орто Азиядан чыгарышка аракет кылабыз. Кече орустун закону бизди бузуп бүттү. Бар жокту бузуп бүттү. Совет деп башка деп биз кебир немелерден сурасаңыз, эмне Кур'ан окуйсуң, эмне илим албайсың? Биз совет доорунун бүткөнүнө 20 канча жыл болду? 25-26 жыл болду. Ол өтүп кетти ал доордо. Ошончо жылдан бери өзүбүз эгемендүүлүк алган жылдан бери эмне кылдыңыз сиз? Бир аз өзүңүздүн жашооңузду биз анализдеп көрүңүздөр. Келиңиздер. Эгер буга чейин кандайдыр бир жаман иште жүрсө, буга чейин кандайдыр бир кылыктарды кылып жүргөн болсо, келиңиздер. Бүгүндөн тууба кылайлы. Аллах пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат, бул жума күнүндө бир убакыт бар. Ал убакытта кылынган дуалар кабыл деди.
Келиңиздер, ошол убакытты, бирок ал кайсы убакыт экенин эч ким билбейт. Келиңиз, ар дайым мүмкүн азырдыр, мүмкүн жумадан кийиндир, мүмкүн асырдан кийиндир. Кыскасы жума күнүндө бир убакыт бар экен. Ал убакытта кылынган дуалар кабыл деп. Келиңиздер, жума күнүндө көбүрөөк дуа кылайлы. Ошол дуалардын берекесине мүмкүн Аллах субхана ва таала ушул айылдардан зинакор аракылдарды жок кылса. Мүмкүн Аллах субхана ва таала ушул дуабыздын берекесинен биздин үй-бүлөбүзгө динди, ислам динин алып келсе, Кур'ан алып келсе иншаллах. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вакыт азыраак экен. Анан дагы бир нерсе, жумага эртерээк келиңиздер. Мындай болду. Мен ушул жерде көрдүм, саат 15 күндө жумага келгендичи. Эртерээк келиңиздер. Каракебиз бар экен мына. Алхамдулилlah. Куранды сонун окуйт. Келиңиздер, Куран окуңуздар. Келиңиздер, ушул каракебизден бир аз пайдаланып калыңыздар. Жашооңузду караңыз. Өтө көп жашооңуз өтүп кетти уже. Келиңиздер, мүмкүн азыр өлөтүрүз, мүмкүн кийинирээк өлөтүрүз. Кайсы убакытта өлүшүбүздү билбейбиз. Ошого чейин бир аз Куран окуп калайлы. Ушул жерде бир аз пайдаланып калайлы. Субхан раббика раббил иzzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa ihsanan kamilan zihnan shamilan wa fahman zakiyyan mutafiqan li tahsil al-ulum. Ya rabbal alamin, ушул айтылган маселелерди өзүңдүн ыраазылыгыңа айтылган маселелерден кылып, айтылган ар бир аят хадистерге өзүң амал кылып жашаштыкты насип кылгын ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, ушул жерге жамаатка жума намазына кандай максат тилектер менен келген болсок, бардыгыбыздын максат тилектерибизге жеткизип, ар бир басып келген кадамдарыбызга хасанаттар жазып, басып кете турган кадамдарыбыздарга соопторду жазып, жана дагы кыяматта бейиште даражаларыбыз көтөргөн болсун. Ya rabbal alamin, ушул жума күнүнүн жана окулунган жума намазынын окулунган Курандардын фазилетинен ушул жерде алаканча отурган жамаат үй-бүлөсүнө береке бергин, үй-бүлөсүнө дин исламдык күч кубат берип, дин исламдык күч кубат бергин, жана дагы ушул айылда, дегеле Орто Азияда ушул айылда Араван районунда бир арта араккор, бир арта зынакор, бир арта бузуку, бир арта жарым жылдан аякты калтырбаган эркектерибиз мешитке келип намаз кылышты насип кылгын, аялдарыбыз үйдө намаздарын калтырбастан, шарым хая уят менен жүрүшү насип кылгын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика.